Саламатсыздарбы, Факт KG YouTube каналынын көрүүчүлөрү. Бир тууган эжесине үйүн тарттырып, өзү көчөдө калган Жалал Абад облусунун Ташбулак айыл өкмөтүнүн тургуну Майрам Мавлянова өкмөт үйүнүн алдына келген. Ал жактоочуга жана соттордун чечимине нааразы. Анын айтымында окуя Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун жарандык иштер боюнча судьясы Жамашова Ферузанын ата-энесин бакканда башталган. Сиз ошол Жумашованын үйүндө ата-энесин бакканы баргансыз. Анан ал кандайча сиздин үйүңүздү ошондо мен жолдошум уруксат берген эмес, бакпа депчи. Анан багып жүргөм. Жамашованын апасы өлгөндөн кийин 14-жылы 10 миллион моральный ущерб берди да мага. ЗАГСымы жокко чыгарып, ЗАГСты өзүң алгансың, кызды өзүң өткөрүп алгансың деп. Анан коркконуман адвокат айтып өткөрүптүр үйүңү бирөөгө деди. Мен сиңдимин ортагын өткөзүп турдум. Ал 1 жылдан кийин үй сатып алып Ирисалиева Айсулу. Эжем өткөзүп турду. Эжем болсо азыр менден сатып алдым деп Ирисалиевадан өтүп атса, үйүмү бербей Батырбеков Тилекти адвокат кылып алып, мыйзамсыз чечимдерди чыгартып атат да. Атак Ирисалиева Айсулу үйүмү берейин эле деп атат. Мына жерде Жамашева тууганы келип эле сүйлөшүп, чеч бербей атат да, 1020 сом. Анан мен ошондо Токбаева биринчи болчу, Айнашка кирсем, айтты, эже Жамашева Атамбаевдин оң колу, биз Жамашеванын сөзүн угабыз, тиги Батырбеков Тилекке адвокатка сөз берип коюптур деди. Анан Жамашева биринчи эле зам болчу, кирсем, Жамашева мен Батырбеков Тилек адвокатка сөз берип койгонмун деп мени кууп чыкты. Şu köçödө жүрөм ошо. Чечим туура эмес чыккан. Жолдошум жокко чыгарып коюп атат. Бизде 2 ЗАГС болгон экен, жолдошум двое жонство менен соттолгон 153 статья менен. Ошондо 10 миллион моральный ущербти мен ЗАГСым жокко чыгып турат деп адвокатым эже ЗАГС жокко чыгып турат, үйдү бирөөгө өткөзүп туруң дегенде адвокаттын тили менен өткөзүп турганмын да. Анан жолдошум двое жонствосы бар экен, 2 аял алган үчүн соттолуп, ошондон 10 миллион моральный ущербим 19-жылы бүттү да. 14-жылы өткөзүп турганмын. Анан мен эжем 17-жылы Россиядан бир кызы бар эле хулиган. Ошо келип бычак неме уруп мени кууп чыкты. Ушу сотко бердим. Сотко берсем эжем айтат, Айсулуга 100 000 берип сатып алдым дейт. Айсулу менден отказ кылып атат. Сатып алганым жок деп. Эжем Айсулудан сатып алдым дейт. Область мага чечти, жогорку сотко 17-жылы 22 ноябрда жогорку сот 1020 сомдук тилкат менен мага тиешеси жок тилкат. Ошону менен менден сатып алдым деп сотторго жалган айтып, жанак Батырбеков Тилек туура эмес чечим чыгартып алды да. Ушундан көчөдө калып жүрөм. Азыр эжеме мошенничество менен иш козгоду башкы прокуратура Исмаилов, интернетте жүрөм. Азыр көрсөтөм. Иш козгосо биринчи инстанция эжеми мошенник деп тапты. Областка келгенде обл прокурор, биринчи прокурор, городской прокурор каршы пикир келтирген эмес деп актатып койду да. Ошондо эжем визитке берген болуп атат да. Бул эжеңиз бир тууган эжеңиз? Бир тууган эжем. Ушинтип мени көчөдө калтырды. Батырбеков Тилекти адвокат кылып алган. Ал адвокат 10-жылы сепаратистти качырган, 29 адамды аттырганды. Аны ошо Жамашева актап койгон. Азыр адвокат башкы прокуратурада иши бүт элек али. Адвокат болуп алып, биздин түштүк элин бүт өлтүрдү. Үй жайыбызды бүт соттор менен прокуратуралар менен тил бириктирип, биздин бейбечарлардын үйүн өзүнө тартып алып, сатып, билген намазын окутат, эч ким сурабай атат да. Мына менин чечимдерим бар, кызым, азыр көрсөтөм. Жалган айтпай. Азыр мен Садыр Жапаров конституцияны кабыл алды, өзүнө кайрылуу жасап турам, көчөдө калдым. Өз үйүмө өзүм киргизбей атат. Ошондой эле келинчеги Айгүл Жапаровага да кайрылуу жасайм, жардам сураймын. Өз үйүмө өзүм киргизип койсун. Орозо күнү өткөндө ыйлап турдум. Ыйлап турсам Садыр Жапаров өтүп кетти. Эртеси эле мен ак кепинди кийип, өтө кыйналганыма ак кепинди кийип өзүм өрттөсөмбү деп турам да. Ошо эртеси эле Баткендин согушу башталып кетти. Ошо менин ыйым ошо Кудайга жетти да. Менин ыйым Кудайга жетти, мына эл дагы кыйналып атат, мен аркаманчы. Ушу меники мыйзам чегинде эле карап чечип берсе, эл дагы кыйналбайт эле. Мен ак кепинди кийип турам, өзүм өрттөйм да эртең бүрсүгүн. Ушундай немеге келип калды. Реакция болуп атабы азыр? Азыр эми бул жерде сот реформасынан жанакы Мусаев дегенди неме кылсак, Мусаев жанагы адвокаттар менен дос болуп алып ошолорго жардам берип атат. Карапайым элге жардам бербей атат.
Мына жерде аппараттын эски президенттин аппаратында иштегендерди эми алмаштырды. Булар азыр чыга элек. Чыгып бизди кабыл алып жардам берсе жакшы болот эле да. Кыйналдым. Мени кыйнабасын, Садыр Нуркожоев, сизге кайрылуу жасайм. Айгүл келинчегиңизге кайрылуу жасайм. Сизди камаганда мен Горький паркта ошо күтүп жатканмын ыйлап. Бир күн паркта жатып калганмын ыйлап. Сизди күтүп. Айгүл ак үйдө плакат кармап турганда Айгүл менен дагы сүйлөшкөнмүн. Мага жардам бериңиздерди суранамын. Көчөдө калдым. Феруза Жамашева ата-энесин бактырып алып, Батырбеков Тилекти тууганы, ошол дело алып келип сүйлөшсө эле ошонукун чечип коет. 1020 сомго үйүм чечилди, мага тиешеси жок расписка менен. Көчөдө калдым, жардам сурайм, Орозон күнүндө жардам сураймын. Биз Садыр Нуркожоевди сыйлайбыз, жакшы көрөбүз, колдойбуз. Мен үйүмү чечип берүүсүн суранамын. Батырбеков Тилекти камап, лицензиясын алып берүүсүн суранамын. Башкы прокуратурада дагы достору бар. Өзүн актатып алган. Ушинтип кыйналдым. Жардам сураймын.